Жакында эле бажы кызматкерлери кымбат баалуу автоунаалардын тетиктерин цемент катары каттап жатканда кармалышкан. Мындай схеманын кесепетинен мамлекетке өзгөчө ири көлөмдөгү материалдык зыян келтирилгени аныкталган. Бир эле фактыдан болжол менен бюджетке 10 миллион сомдой түшпөй калганы айтылууда. Учурда зыяндын так суммасы эсептелип жатат. Бул боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана бажы төлөмдөрүнөн качуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголду. Бажы кызматкерлерине азыр бүгүнкү күндө тергөө жүзүп аныкталат. Бул товарларды ким өткөздү, кантип өткөздү, кандай тартип менен өткөзүп аткан бүт схемалары такталат дагы. Ошол өткөзгөн адамдарга чара көрүлүп, айыптар угузулат. Товардын атын өзгөртүп жазып, бюджетке ири зыян алып келген бул схема канча жылдан бери иштеп жатканы белгисиз. Аны далилдөө да мүмкүн эмес дешет адистер. Маалыматтарга караганда бажы төлөмдөрүнөн казынага жылына канча сом түшсө, андан 3-4 эсе көбү коррупциялык жолдор аркылуу бажы кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшүп турат. Тагыраак айтканда, бюджет бажы тармагынан эле 40 миллиард сомдон кург алып келген. Ал эми фискалдык кызматкерлердин алган парасы 1000 сомдон 20 000 сомго жетет. Бирок бул жөнөкөй кызматы үчүн гана дешет адистер. Бүгүнкү күндө эң көп арыштануулар груз чыгарып атканда бир жүктөп неметкенде ошондо мөөнөтүн созуп кереги жок бир ашыкча документтерди сураганы ошол. Эгерде груз келип атканда анда деген барганда ошол колун бошоп айтат, очередке тур, сенден дагы бирөөлөр бар деп анан ошол мындайча айтканда неме берет да, намек. Эгерде сүйлөшсөңөр, же болбосо башка жерде отурган бир топта муну менен башкача сүйлөшүш керек. Ошонусу калды. Былтыр бажы тармагында коррупциялык схемалардын 8 түрү аныкталган. Анын ичинен эң көп кездешүү түрү товардын атын өзгөртүп жазуу болуп саналат. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматында иштеп кеткен Руслан Умаровдун айтымында, ал бул схеманы 2006-2008 жылдары эле аныктаган. Бирок аны жок кылуу аракетинен майнап чыккан эмес. Эта схема. Бул схемалар бажы кызматы түзүлгөндөн бери эле иштеп келет. Бажы мыйзамдарын бизде ким даярдайт? Албетте бажы кызматкерлери өздөрү. Анан албетте өзүнө ыңгайлуу шарт түзүшөт. Жоболорду бажы кызматкерлеринин ишинен кындык табууга кыйын кылып коюшкан. Тагыраак айтканда, коррупциялык схемалар үчүн жылчыкчалар бар. Бир эле мисал, жүк ташыган автоунаа келгенде анын ээси бажы кызматкерлерине эч кандай декларация алып келбейт. Документти ошол жерден толтурушат. Демек, машинадагы товарды кандай код менен жазууну ишкер менен бажы кызматкери ошол жерден эле чечип коюшат. Алсак бир машина аракты кездеме деп деле жазып коюшу мүмкүн. Бажы тармагы коррупциялашкан мекемелердин ичинен алдыңкы орундарда турат. Бирок канча кызматкер паракорчулук үчүн жоопкерчиликке тартылганы белгисиз. Так маалымат жок. Бул боюнча бажы кызматы комментарий берүүдөн карманууда. Белгилей кетсек, коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ учурда бажы тармагындагы коррупция боюнча иш алып барып жатат. Эртең анын жыйынтыгы угузулат деп күтүлүүдө. Элизат Эркинтур, Асхат Ибраимов, НТС.